Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Эргеш Төрөбаевдин тапшырмасын аткаруу максатында кыргыз элдердин азык-түлүк арзан баада камсыздоо максатында Кыргыз Агрохолдинг компаниясы колдоосу менен Жалал Абад шаардык мэрия бүгүнкү күндө Ысык Көл облусунан картошка алып келди. Байзаков проспектинде Береке Жашылча базарында соода түйүнү уюштурулган. Учурда азыр картошка 50 сомдон сатылууда. Ошого карап туруп дагы калган картошка саткан ишкерлер картошканын баасын төмөндөткөн. Бул социалдык долбоор дагы улантылат. Буюрса дагы бул менен чектелбейт. Бирөө менен дагы керектүү маалында да кошумча дагы картошканы алып келтиребиз. Азыр бүгүнкү күндө ошо баалар төмөндөтүп стабилдештирүү болгонго чейин бул акция долбоор улантылат. Жарандарга, элдерге гана сатылат, анан бакында алып сатарларга картошка сатылбайт. Кошумча дагы муниципалдык базарда Курманбек 8 дарегинде жайгашкан соода түйүндө уюштурганбыз кошумча. Ал жакта арзан баада кум шекер, май, ун да сатылууда. Дагы кошумча ошол жерге дагы картошканы ошол жака дагы алып барып ошол жерде сатылат.